Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар, силер менен кайрадан математика мугалимиңер Бактыгүл Сагынал кызы. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз 7-класстын туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүү деген темасы. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүү боюнча жаңы билимге ээ болосуңар, турмуштан мисалдарды келтирип көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Ар кандай деңгээлдеги маселелерди чыгаруу менен алган билимдериңерди бышыктап, өркүндөтөсүңөр жана практикада колдонууга, тез ойлонуп, туура так жазууга көнүгөсүңөр. Балдар, күнүмдүк жашоодо күн сайын дүкөнгө барабыз, Асан адаттагыдай дүкөнгө барды жана ал банандын 1 килограммы 120 сом, алманын 1 килограммы 80 сом, лимондун 1 килограммы 150 сом экендигин билди. Асан үйүнө 2 килограмм банан, 1,5 килограмм алма, 1 килограмм лимон алып кетиш үчүн Асанга канча акча керектелет? Аны табуу үчүн биз банандын 1 килограмм баасыны 2ге көбөйтүп кошобуз. 1 килограмм алманын баасыны 1,5га көбөйтөбүз, кошобуз. 1 килограмм лимондун баасыны 1ге көбөйтөбүз. Натыйжада биз туюнтманы алабыз. Андан кийин 2-ни 120га көбөйтүп, 1,5ды 80ге көбөйтүп, 1ди 150ге көбөйтүп кошуу менен, башкача айтканда туюнтманы өзгөртүп жазуу менен биз суммасын таап, Асанга 510 сом керектелерин аныктайбыз. Демек, балдар, туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүдө, башкача айтканда өзгөрмөлөрү бар туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүдө эң биринчи биз сандар менен болгон амалдардын касиеттерин колдонот экенбиз. Андан кийин кашаларды ачуунун эрежелерин колдонобуз жана окшош кошулуучуларды топтоону колдонобуз. Мисалы, Абы кошулган Асы туюнтмасынын А барабар 0,5, Б барабар 1,7, С барабар 4,2 болгондугу маанисин тапкыла. Анда эң алгач Абы кошулган Асы туюнтмасында ордуна коюу жолу менен Анын ордуна 0,5 көбөйтүү Бнын ордуна 1,7, кошуу Анын ордуна 0,5 көбөйтүлгөн 4,2 барабар 0,185 кошулган 2,1, суммасы 2,195 алабыз. Ушул эле туюнтмада жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз. А кашаанын ичинде Б кошулган С. Ордуна коюу менен 0,5 көбөйтүлгөн 1,7 кошулган 4,2. Натыйжада биз 2,195 алабыз. Өзүңөр байкагандай, биз 2 жол менен чыгарсак деле бир эле маанини алдык. Демек, балдар, бир туюнтманы ага теңдеш барабар экинчи туюнтма менен алмаштырууну туюнтманы теңдеш өзгөртүү же жөн эле туюнтманы өзгөртүү деп атайбыз. Башкача айтканда, Абы кошулган Ас туюнтмасы А кашаанын ичинде Б кошулган С туюнтмасына теңдеш болуп эсептелинет. Туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүдө биз кошуунун ордун алмаштыруу, топтоштуруу закондорун колдонсок болот. Мисалы, 3 көбөйтүлгөн 6 туюнтмасына 6 көбөйтүлгөн 3 туюнтмасы теңдеш болуп эсептелинет. Ошондой эле туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүдө көбөйтүүнүн ордун алмаштыруу, топтоштуруу, бөлүштүрүү закондорун да колдонсок болот. Башкача айтканда, ушул эрежелерди колдонуп биз бир туюнтмага теңдеш болгон экинчи туюнтманы жаза алабыз. Мисалы, 30y кошулган 2,3 y кемитилген 14y. Бул көнүгүүнү иштөө үчүн окшош кошулуучуларды кошуу же жыйноо үчүн алардын коэффициенттерин кошуп, мынакей. Андан кийин натыйжасын жалпы тамгалуу бөлүккө көбөйтүү керек. 30 кошулган 2,3 кемитилген 14кө y-ди көбөйтөбүз. Натыйжада биз 18,3 y-ди алабыз. Мисалы, 8x кемитилген 6y кошулган 9x кемитилген 2y туюнтмасынан биз окшошторун топтойбуз. Эң алгач 8x кошулган 9x кошуу кемитүү 6y кемитилген 2y. Мындан биз 17x кемитилген 8y алабыз. Экинчи мисал. 3,4 А кошулган кашаанын ичинде 2,6 Б кемитилген 8,3 С. Мында биз эгерде кашаанын алдында кошуу белги турса, анда кашаанын ичинде турган кошулуучулардын белгилерин өзгөртпөй сактап калып, кашааны жазбай коюуга болот. Башкача айтканда, кашааны ачканыбызда кашаанын ичиндеги белгилер өзгөрбөйт. Мисалы, 3,4 А кошулган
2,6 b кемитилген 8,3 с деп эле белгилери өзгөрүүсүз калат. Кийинки мисалда деле x кошулган кашаны алганыбызда кашанын ичиндеги белгилер өзгөртүүсүз өзү калат. Ушул сыяктуу эле эгерде кашанын алдында кемитүү белги турса, анда кашаны ачуу үчүн кашанын ичиндеги бардык кошулуучулардын белгилерин карама-каршысына өзгөртүп, андан кийин кашаны жана кемитүү белгини жазбай коюуга болот. Мисалы, с кемитилген 2b кемитилген t. Мында с кемитилген 2b, ал эми кемитүүнүн ордуна t'нын алдындагы кемитүү белгиси карама-каршы кошуу белгисине өзгөрөт. Башкача айтканда, эгерде кашанын сыртында кемитүү белгиси турса, кашанын ичиндеги белгилер карама-каршысына өзгөрөт деген жыйынтыкты алабыз. А кемитилген кашанын ичинде, Б кемитилген, С кемитилген D. Мында биз кашаны ачканыбызда кашанын ичиндеги белгилерди карама-каршысына кошуу белгисине өзгөртүп жаздык. Мынакей. Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып, туюнтманы теңдеш барабар туюнтмага өзгөрткүлө. Башкача айтканда, кашанын сыртында турган 5ти кашанын ичиндеги ар бир элементке көбөйтүп жазып чыгабыз. 5ти минус 3x-ка көбөйтсөк, минус 15x. 5ти 4y-ка көбөйтсөк, кошу 20y кемитилген 25z. Минус 3,3-тү a-га көбөйтөбүз, минус 3,3a. Минус 3,3-тү минус 3b-га көбөйтөбүз, кошу 9,9b. Минус 3,3-тү кошу 3-кө көбөйтсөк, минус 9,9. Өзүңөр байкагандай, кашанын сыртында минус белгиси көбөйтүлүп аткандыктан кашанын ичиндеги белгилерибиз карама-каршысына өзгөртүлүп жазылды. Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин пайдаланып, туюнтманы теңдеш барабар туюнтмага өзгөрткүлө. 7-ни x-ка көбөйтөбүз, 7x кемитилген 7-ни y-ка көбөйтөбүз, 7y. 3-тү a-га көбөйтөбүз, 3a кемитилген 3-тү 4b-га көбөйтөбүз, кемитүү 12b. Минус 23-тү 2a-га көбөйтөбүз, минус 46a. Минус 23-тү минус 3b-га көбөйтөбүз, кошу 69b. Минус 23-тү 1-ке көбөйтөбүз, минус 23. 1,5-ти минус 3x-ка көбөйтөбүз, минус 4,5x. 1,5-ти кошу 4y-ка көбөйтөбүз, кошу 6y. 1,5-ти минус 5z-ка көбөйтөбүз, бул минус 7,5z. Кийинки мисал. Окшош кошулуучуларды жыйнагыла. 5a кошулган 27a кемитилген a'да эң алгач коэффициенттер менен амалдарды аткарып, ага тамгалуу бөлүктү көбөйтүп коебуз. Натыйжада 31a'ны алабыз. 12b кемитилген 17b кемитилген b. Мында коэффициенттер менен амалдарды аткарабыз. 12 кемитилген 17 кемитилген 1 b-га көбөйтөбүз, минус 6b. 6 кемитилген 13 окшошторун жыйнайбыз, x-тарды 6x кемитилген 13x. Андан кийин минус 14 кошулган 26. Натыйжада биз минус 7x кошулган 12-ни алабыз. Кийинкисинде да y-тарды жыйнайбыз. Минус 1, минус 10 y, кошу минус 8 кошулган 17. Натыйжада минус 11 y кошулган 9-ду алабыз. Туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүдө окшош кошулуучуларды жыйнап, кашаларды ачуунун эрежелерин колдонобуз. Башкача айтканда, кашанын сыртында кошуу белгиси турса, кантип кашаларды ачабыз, кемитүү белгиси турса, кантип кашаларды ачабыз. Мына ушул эрежелерди билүүбүз зарыл болот. Ошондой эле туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүлөрдү колдонуунун айрым учурлары. Туюнтмалардын маанилерин эсептөөдө колдонобуз, теңдештиктерди далилдөөдө колдонобуз, теңдемелерди чыгарууда колдонобуз, туюнтманы жөнөкөйлөтүүдө колдонот экенбиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз силер үчүн пайдалуу болду деп үмүт кылам. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.